Жоопкерчилик кимде? Ошол уюштуруучулардабы, күч органдарындабы, бийликтеби? Мисалы сиз саясий ишмер катары. Жоопкерчилик биринчи кезекте ошол биз ушундай митинг өткөрөбүз деген уюштуруу тобу. Экинчиден ушул мыйзамдарды сактап өткөрүүгө уруксат беребиз деген шаар бийлиги. Үчүнчүдөн ошол жердеги коопсуздукту камсыз кылуу ички иштер органдары. Бул көп тараптуу жоопкерчилик. Ар биринин өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бирок кайсы деңгээлде кимди жоопкерчиликке тартат, бул экинчи маселе. Бизде адатта дайым эл күнөөлүү болуп келет. Бийлик апапакай, анан эл күнөөлүү болуп келет. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюу керек. Коом болгондон кийин коомдун дагы өзүнүн кандайдыр бир эрежелери бар. Ошол эрежелерден чыкпаш керек. Мына мен бир да минутун, секундун көрбөдүм эле, укпадым эле. Митингди азыр силердин көрсөтүүңөрдүн башында көрүп атам. Бул деген дүйнөгө маскара, жанагы алдында турган ташты алып ыргытса, милициялар аларды токтоп алып, кайра элдерге атып аткандыгы, бул мындай жапайычылык, мынчалык бир төмөн, мынчалык бир маданиятсыздык. Менимче баягы мамлекетибиз бар деп көкүрөк какканыбыз менен момундай бир сын сыпатына карап келгенибизде аябай эле уят маселе ошол. Милиционерлердин таш көтөрүп алып, элдерге таш ыргытып аткандары бул аябай жапайычылык. Анан жанагы жолдун четиндеги кече эле канча акча төлөп кыналган таштардын баарын бузуп алып, талкалап алып, ушундай таш менен бири-бирине атышып аткандыгы Кудай өзү сактасын. Эгемен мамлекеттин борбордук аянтында ушундай болуп аткан бир баягы айылдардагы бала кезде биз ушундай кылып каратыш ойношчу элек. Бул жапайычылык, өтө чоң жапайычылык. Эл, мисалы, эл деп атпайбызбы, эми бул чогулгандар дейли. Кимди ээрчип чыкты? Эми алардын өзүнөн сураш керек да, кимди ээрчип чыкты, ким алып чыкты аларды, кандай максатта чыкты, кандай документ кабыл алышты, кандай документтин долбоору бар болчу, акыркы максаты эмне болчу, мына ушулардын баарын иликтеш керек да, көрүш керек да, ким алып чыкты. Адахан мырза, жана эле суроону сизге калтырып атам, мисалы. Мен ушундай бир айландырганды аябай жаман көрөм да. Топ этип түшкөн жеринде сөз айтылышы керек. Темир мырза айтып аткан киши чыгып жооп бере турган киши жок ал жерде. Ал жерде жок андай киши. Көлөкөсүнөн коркуп араң жүргөндөр жүрөт ал жерде. 36 тамган араң тааныгандар жүрөт ал жерде. Түшүнүп атасыңарбы? Ал жерде чыгып сүйлөшүү үчүн билесиздер эмне керек? Адис болуш керек. Адис эмес, жалаң жанакы партиялаштары, жакындары, туугандары дегендердин баарын жыйнап алгандан кийин ким чыгып айтат аны? Бул биринчиси, экинчиси. Бул адатта көнүп калган адат бул. Бул биздин маңдайыбызга бүтүндөй жазылып калган нерсе бул. Провокаторлор бар. Провокатор ким? Асмандан түшпөйт. Сен провокатор. МВДнын ичинен чыгарат. КМБнын ичинен чыгарат. Айвандар бар ушундай. Анан жанакындай болуп, айылдан келгендей болуп, кийинишип алып туруп, это будирование вопросов деп коет. Ыкма. Ыкма ошондой ыкмасы менен чыгышат. Бул бийлик арам бийлик экендигин түшүнбөгөндөн кийин эл дагы өзү азамат да ушундай. Бул экинчиси. Экинчиси провокаторлор дегендерди ошол элдин ичинде да бар. Мына кече 3 күн деп атат. Биринчиден 3 күндөн кийин жооп беребиз дегендин өзү туура эмес. Себеби 3 күндө балекетти да чече албайсың. Эч нерсени чече албайсың. Бул калп. Бул ар бир нерсе конституцияда көрсөтүлгөн ыкма менен чечилиши керек. Кантип 3 күндө чече коесуң сен? Оюнбу сага? Бул биринчи. Экинчиден, жанагы провокатор деп аткандар ошол элдин арасында бар. Себеп чыгып биз тарап кетели деп атса, ошол өзүн сабап кое жаздабадыбы? Садыр деп келгендер ал жерде мүмкүн бир жарымдыр. Садыр эмес деп келгендер да ал жерде. Кимдер ошолор? Мен айтып атпайм, ошолордун ким экендигин аныкташ үчүн мамлекеттик бир мындай бир кызыктар инсандар болуш керек. Мына мисалы Жээнбеков айтып атпайбы? Баткендик аткезчилик менен бензин ташып аткандарды мен билем. Айтпайт.